суроо беришин депутат Суробалдиева Эльвира Жыргалбековна. Рахмат. Эми буга чейин коллегаларыбыз айткандай келген маселелерди колдоп берип атабыз. Мен де колдойм, бирок менде бир суранычта бул жерден заключение Кабинета министров жазылып атат. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Төрт мындай секторго бөлүп берип атасыздар да, бөлүнөт экен. Туризм, кыргыз индустрия, чакан жана орто ишкердик субъекттери коргоо жана энергосектор, туурабы? Ушул жерден суранат элем да, чакан жана орто ишкердик субъекттер үчүн абдан көп жалгыз бой энелер кайрылып атат бизге да. Ушул биз кредиттерди бир кичи бизнести ачууга биз кайсы жерге кайрылсак болот эле, банктардан кредиттерди ала албайбыз. Анан жашыруун эмес, көбүнчө бизде Кыргызстанда мүлктөрдү дагы, бизнестерди дагы мырзалары сөздөрүнө катташат. Айымдарыбызга аябай кыйын. Анан ушул маселени карап атканда сиздерден бир мындай сунуш болуп калса дагы, как-то если вы будете распределять, да, ушуну биздин немебизди, менин суроомду эске алып коюңуздарчы. Жалгыз бой энелер, анан жаңы Бишкектин тегерегиндеги жаңы конуштарда жашаган миңдеген аялдарыбыздын ушул кредиттерге кайрылганда шанс жок экен да. Эльвира Жыргалбековна, маалымат катары берип койсом болобу? Да. Ушул финанс министрлиги азыр пайызсыз акча берилип атат. Пайызсыз. 1,5 жылга. Бул макулдашуу менен биз 11 банк менен макулдашууга кол коюлду. Ошондо эки фазага бөлүнөт, же эки типке деп коебуз. Биринчиси бул 8 миллионго чейин баягы төлөгөн налогторду төлөгөн кишилер, алар 250 000 сомго чейин ала алат. Андан башка 30 миллионго чейин, бул деген экинчи фаза же экинчи форма, бул деген 1 миллион сомго чейин пайызсыз 1,5 жылга акча ала алышат. Бирок бул акчалар кайтарымдуу. Сөзсүз, бирок шарттар кандай дедиңиз? Шарттар боюнча булар деген бул действующий бизнес болуш керек. Анан буну колдоо боюнча средний малый бизнестерге берилет. Паспорт алып келет, ошо 11 банкка паспортун алып келет. Залог эчтеке кереги жок. Жок, залогтун бул мындай болуп атат, бул ар бир банктын саясаты. Биз ага кийлишпейбиз, финанс министрлиги кийлишпейт, бирок биз ошо 11 банкка бердик, пайызсыз таратып бергиле. Мисалы, мен Жогорку Кеңештин депутаты катары, бюджет комитетинин мүчөсү катары мына биринчи жолу атам да. Мен эми саясат парламентте 7 жылдан бери жүргөн адам катары. Сиз кандай ойлойсуз? Биздин жөнөкөй жарандарыбыз бул маселени билип да уккан эмес да. Сиз айтып атасыз, мына коллегалар, урматтуу коллегалар, канчоңуз бул маселени билчү элеңиз? Эльвира Жыргалбековна, люди об этом даже не знают, маалымат да жок да бизде. Жок, ошо маалымат жок, биз аракет кылып атабыз, бардыгына баягы гостелеканалдарга да берип атабыз. Өзүм да чыгып атам интервьюларга. Экинчи фазасына, биз экинчи этабына силерден 3 депутат катышкан. Бул экинчи фаза. Биринчи фаза азыр бизде 72 миллион доллар ушул долбоорго каралган. Экинчи долбоор 50 миллион доллар каралат. Сиздерден 3 депутат келген. Бизде ошо сүйлөшүүлөргө, Дүйнөлүк банк менен сүйлөшүүлөргө 3 депутат келген. Айсара Нышановна, эсиңизде да, баягы биздики колдоо терени. Бул жок, бул экинчи фазасы 50 миллион. Бизде азыр 72 миллион, азыр ошо 72 миллионду биз таратып атабыз. 11 банк аркылуу. Руслан Сатылганович, жакында эле чоң ызы чолгон уккансы, Айыл Чарба жаатында деген 4 миллиарддык сом кредитти деген арасында Жогорку Кеңештин депутаттары, өкмөт мүчөлөрү азыр мага да кийинчерээк таарынып атышат, буну эмнеге элге жарыялап чыктыңар эле, биз ала элекпиз депчи, бирок биз токтоттук да. Ошентип аягында деген өкмөт мүчөлөрү менен Жогорку Кеңештин депутаттарынын мындай жакындарына белип калбасын да, мен суранам да. Бул маселе абдан оорчундуу, эл арасында абдан нааразычылыктар чоң болуп атат. Анан мен айтып кеткен, ушу банктарга деген кайрылганда деле бизде вообще шанс жок дейт. Бүт эле тааныш билиштер менен эле албасаң эле, азыр сиз айткан маалыматты мисалы мен интернетке чыгарып берсем, сиз ошол жактан комментарий окуп көрөсүздөр да. Эл арасында, карапайым эл арасында бизде андай мүмкүнчүлүккө биз жете албай жатабыз дейт. Эльвира Жыргалбековна, ушуну азыр түз эфир болуп атат, ушу элдер билсин деп атам. Биз азыр көбүнчө Бишкектен алып атышыптыр, Оштон алып атышыптыр, ушу атайын карапайым элдер алсын деп атабыз да.
мисалы таксист болуп иштеп жүргөн киши да ушу 250 миң сомго чейин ала алат, пайызсыз 1,5 жылга. Ушуну билиш керекпиз. Мисалы магазиндер бар, кички магазиндер да бар, алар 8 миллионго жетпесе ушу 250 миң сомго чейин пайызсыз алышат. Бул ушу элдер билсин деп атам да, эгерде бир суроолор Руслан Сатылганович, 11 банктын тизмесин айтып коесузбу? Мына түз эфирде сизди азыр миллиондогон биздин жарандарыбыз угуп жатышат. Азыр эсимде жок, бирок эсимде болгонун айтып берейин. РСК банк, Айыл банк, Кыргызстан банк, Халык банк, Доскрида банк, Керемет банк. Ошондо пайызсыз 250 миңге чейин залога эчтекеси жок ала алат. 250 миң жок, 250 миңге чейин биз банктардан суранып атабыз, поручительствого берсин депчи. 250 миң залог бербесе эле, бир поручительди алып келет, 250 миңге чейин ала алат. Пайызсыз 1,5 жылга. Ошондо 250 миңге чейин общий канча каражат бөлүндү? Бизге ошого 250 миңге чейин 30 миллион доллар каралып атат. 42 миллион доллар 1 миллионго чейин каралып атат. Ошол бардыгы 72 миллион доллар. Бул баягы антикризистик биз программаны чыгарып атпайбызбы? Президентте айтылган Мен билбейм, сиз кайсы массалык маалымат каражаттары менен иштейсиз? Ушу менин тиги интернетте деген баракчаларыма илип берейинчи, ушу маалымат берилечи. Мне кажется, у меня эффективнее получится с простым народом интерактив кылганда. Сиздерде маалыматты жалаң мындай тааныш билиштер эле алып калып атабы деген суроо күмөн болбош үчүн таратыңызчы, биз да илип коелу. Эльвира Жаралбековна, мен да бүрсү күнү Спутник интервьюга барам, ошол жерде да айтып берем. Буга чейин да гостелеканалдарга айтып атам, өзүм да чыгып атам, биздин финансы министринин сайтында бар. Ушу элдер билсин деп атам да, билип туруп ушул акчаны алышсын деп атабыз. Ошо биз деген жаңы конуштарда жашаган элдерге деген бул маалыматты, мисалы мен 1-Май районунун жаңы конушунда жашаган элдерге бат эле таратып берем да. Мага тизмелерди бериңиз, ошол жактан чын эле ошондо иштесе, чын эле сиз айткандай болсо, эл ошого да күбө болсун да. Бийлик алмашат, өкмөт мүчөлөрү алмашат, вице-премьерлер, министрлер алмашат. Ошол саясат эскиче эле тааныш билиш алмашпай атат деп эл ачуусу келип атат. Эльвира Жаргалбековна, ошо баягы реклама катары да айтып коеюн анда. Мындай да иштер жүргүзүлүп жатат да кээ бир банктардан. Мисалы 1 миллионго чейин берип атпайсызбы? Ал банктарды айтпай турайын, бирок алар келип туруп 500 миңден бизден алсаң 500 миң силерге пайсыз беребиз дегендер банктарда бар. Ушундай да чыгып атат да, баягы элдер бар, мен өзүбүз билип атабыз да, баягы элдерден сураштырып, эмнеге албай атасыңар, себеп дегенде акча каралган, эмнеге таратпай атасыңар деп мен банктар менен жолугушам, аларга айтам. Ушундай да учурлар болуп атат. Буну көзөмөлдөш үчүн ошо көзөмөлдөп биз ушундай учурлар Эльвира Жаралбековна, биз даярбыз иштегенге, ушу түз эфирде элдер билсин деп атабыз, карапайым элдер да билип туруп ушу акчаны алышсын. Бул мамлекеттин жардамы болуп атат, ооба. Макул. Эльвира Жаралбековна, сиз жыйынтыктадыңызбы? Же дагы бересизби? Ошол айткандай эле сөздүн жыйынтыгы да биздин жарандарыбыз бул маселени, мисалы азыр Жогорку Кеңештин депутаттар билбейт экен. Эми Айсара айым, сиз уктуңуз беле? Сиз билет экенсиз. Мисалы биз калгандарыбыз билбейбиз. 99% комитет мүчөлөрү билбейт экен. Сиз айтып атасыз, ошол сиз берген Минфинден чыккан каражатты ошол жактагы банктар каалаганча бурмалап деген, элдерге каалаганча пайыздарын кошуп берет экен. Бул мыйзам бузуу да. Буну деген көзөмөлдөй турган Улуттук банк эмне кылып атат анда? Эмнеге бул маселенин аягына чыкпай жатасыздар дегенде бизде суроо туулуп, эртең мисалы биз Улуттук банкка барабыз жолугушууга, биз ошол бул суроону аяктан да беребиз да. Сизден суранычы, биякта канча депутат отурат, ошолорго тизбелерди берип коюңуздар. Ар бир депутаттын өзүнүн округу бар, ошол жарандарыбызга тараталы. Анан бул маалымат ортодо деген кыска чөйрөдө гана таратылбасын да, эл кеңири билсин. Рахмат. Жыйынтыктап койсом болобу?
Данияр Эмрекович. Бул боюнча дагы неме экинчи фазасы болот. Экинчи фазасы мына Эмил Токтокуновичте, Айсара Нышанына сүйлөшүүлөрдө өзүңүз катыштыңыз. Ушу жакында биз силерге ошо келебиз, баягы кол койгонго $50 миллион. Мындан бул 1 миллионго чейин болуп атпайбы? Биз ал баягы пайыз эмес, порогун көтөрүп атабыз да, 3 миллион сомго чейин. Ошо келебиз, жакында келебиз силерге. Урматтуу жетекчилер, биринчи фаза таратылды дедиңиз. Ошол биринчи фаза ким иштеп атат? Иштеп атат, э? Иштеп атат да. Ошо менен анда расмий түрдө айтып коеюн, биринчи фаза кимге таратылган? Арасында Жогорку Кеңеш депутаттары, өкмөт мүчөлөрү аралашып калса дагы бир чоң ызы болобуз, э? Ошону да айтып коюңуздар да. Рахмат. Кийинки